Улуттук кийим ар бир элдин өзгөчөлүгүн билдирген кылымдан кылымга, атадан балага өтө турган тарыхтын, маданияттын бөлүгү. Мындай салт санаа кыргыз элине да тиешелүү. Кыргыз элинин улуттук кийимдери аркылуу жаш өзгөчөлүктү, куракты да аныктоого болот. Маселен, жаш кыздардын баш кийими топу, ал сакелек кыздардын кыймыл аракетине, жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкташкан. Ал эми шөкүлө турмушка даяр болгон бойго жеткен кыздардын назиктигин, кыймыл аракетиндеги ийкемдүүлүгүн, уяңдыкты, токтоолукту билдирип турат. Элечек орто жаштан өткөн аялдарга тиешелүү болуп, алардын жаш өзгөчөлүгүн көрсөтүп турат. Чач өрүм. Кыргыздар эркектердин гана баш кийимине маани бербестен, аялдардын баш кийимине да ашыкча көңүл бурушкан. Илгери кыргыздар кыз баланын 2 же 3 жашынан баштап төбө чачын айдар чач деп коюшуп, улам жыл өткөн сайын ага чач кошуп өрүп турушкан. 5 жашында саамай чачтарын өрө башташканда ал курагын секелек деп аташкан. Жашы чоңоюп, чачы өскөн сайын тал-талдап өрүшүп, саамай чачы 5 өрүмгө жеткенде 5 көкүл деп аташып, мына ошондон тартып анын өзүнүн камылгасын көрүүгө даярдап, сеп камын көрүүгө киргизишкен. Шөкүлө, эгер кыздын себи даяр болуп, айрым учурда даяр эмес мезгилде деле кайын журту калыңын өткөрүп койсо, андай кыздар башынын бош эмес экендигин билдирип, шөкүлө кийишкен. Эң кызык жери шөкүлөдө шолпу, чач учуктуктар кыздын бара турган жеринин канчалык бай жана мансаптуу экендигин элге билдирип турган. Ошондуктан кайын журту шөкүлөнү даярдоодо өздөрүнүн болгон жакшы сапаттарын анда айтып калууга аракеттенишкен. Бул эки айылдын уул кыздары биригип, кыз оюн курганда кыз менен жигиттин өз ара пикир алышуусуна, өтө ыңгайлуу шарт түзүү менен алардын кимисинин башы бош, кимисинин кайыңдап койгон жери бар экендигин да мына бу баш кийимдер сүйлөп беришкен. Бирин бири тааныбаган эки жаштын өз ара пикир алышуусу үчүн маанилүү роль ойногон. Такыя. Кыз бала уузчулук өнөргө колуна ийне алар менен аралашып кетпеген. Алгач ага жүз арчы сайдырышкан. Мына ошол жүз арчы сайылып бүткөн соң, анын жашоого даярдыгы башталгандыгын туюшуп, ага такыя кийгизишкен. Такыя аппак кийизден жасалып, таптаза болгон. Качан кыз баланын өнөрү жетилип, өз себин өзү даярдай баштаганда, анын даярдыгына жараша такыяга уюмдар түшүрүлгөн. Бул бир караганда кыздын ууздук чеберчилиги жетилип келе жаткандыгын көрсөтсө, экинчиден анын өз камылгасы канчалык бүтүп жаткандыгын элге туюндуруп турган. Албетте, мындай учурда кыздын себинин даярдыгын эле эмес, кыргыз оюмдары жөн гана кооздук үчүн болбостон, ал белгилүү бир маанини туюндуруп турган, жазуу экендигин да билишкен. Ал биринчи кезекте кыз баланын жаш өзгөчөлүгүн аныктап турган оюулар аркылуу маал-малы менен жаңыланып туюндурулса, экинчиден такыяга түшүрүлгөн оюунун тактыгы чыгармачылыкка карата өзгөрүп турбастан, дайыма негизги өзөгүн сактап турган туруктуулугу, анын идеограмма экендигин айкындап көрсөтөт. Үйкү топу. Мына ошентип кыздын даярдыгы толук бүткөнгө чейин эч кандай куда келип макулдашуу сөзү бүтпөсө, анда ага үйкүнүн жүнү сайылган топу кийгизишкен. Топудагы үйкүнүн тарамдалышына карата анын үй бүлөдө канчанчы кыз экендигин да түшүндүрүп бере алышкан. Ал эми топуга чөгөрүлүп сайылган таштар анын атасы канчалык оокаттуу экендигин көрсөтсө, топунун бийиктиги атасынын даражасын айкындап турган. Илгери хан шайланганда башына ак калпак кийгизишкен. Бул анын акылы тунук элине ак эмгек кылсын дегенди түшүндүргөн. Калпактын төбөсүндө кайчылашып турган 4 сызык анын 4 курагын бириктирип турат жана күндүн жашоонун символу деп эсептелет. Бул баш кийимдин 4 талаага бычылышында кыргыздардын сандык касиети каралган. Анткени 4 деген сан байыртадан көчмөн кыргыздарда өзгөчө мааниге ээ болгон. Аалам 4 тараптан түндүк, түштүк, батыш, чыгыш, мезгил 4кө, жаз, жай, күз, кыш, 4 түлүк мал, төө, топоз, жылкы, уй деп бөлүнөт. Мындай сандык касиетке калпакта атайын жасалган дешет.